Мен Usupov Жумабекдин Турматович 1986 жылы 24 январда төрөлөбүз. Ошо айылда эле чоңоюп, айылда жүргөнбүз. Бул өнөрдү кимден үйрөндүңүз? Бул өнөрдү атамдын бир доосу бар болчу, ошодон үйрөнгөм. Аты жөнү? Аты Рахманов Абдыкарим. Канча жашыңызда же кайсы жылдары үйрөндүңүз? Мен муну өнөрдү 15-16 жаштан бери үйрөнгөм. Эмне буюм жасайсыз бүгүнкү күндө? Азыр ушундай эле камчы, жүгөн түрлөрүнөн жасайм, кайыш, жиптен баардыгын жасайм. Камчыга кайсы өрүмдөрдү колдоносуз? Камча ушул эки эле өрүмдү колдоном. Эми эки эле өрүм. Аталыштарын билесизби өрүмдүн? Аталыштары жылан боор дейт мону. Анан мону камчы, жөнөкөй эле камчы го. Узун билбейт экен. Жылан боордук негизгисин өрүмдү өйдөк өрүм дейт да. Берки түшкүндөгөнү эмне деп айтасыз? Буну мен аталбай элем, андай эле камчы деп коем. Атын билбейт экен башта. Жүгөндөрдү кайсы өрүмдөр менен үрөсүз? Муну нокор дегенди билем, анан аю төшү да ошондой эки эле аталышын билет экен, бирок көп эле түрүн билем. 5-6 түрүн билем да, өрүм аттарын билбейт экен. Ал дагы именно кайсы өрүм? Бул азыр колумда турган нокору деп айтылат бул. Экөө бирдейине кетет. Менин камчынын саптарыначы эмне жыгачтарды колдоносуз основной? Основной доолугудан жасайм негизи. Доолугу саптан жасагандарым азыр жок болчу. Азыр могу гүлдү, аса мүсө, бул эликтин туягы, муну жана доолугунун кабыгын арчып салган. Сырты жок доолугу. Негизи эле камчыга тийиштүү салттарды, ырым-жырымдарды билесизби? Камчыга тийиштүү салт анча-мынча билем. Ошол менен айтып берсеңиз. Илгери могу камчыга сапты мынтип өлчөтүшкөн, каяка барат, ассалому алейкум, каяка камчы сапка, мага да бирди ала келиңиз, макул деп ошентип ошого чейин эле сап болот экен. Ошондой өлчөп келет экен адамдар, илгерки адамдар. Ошо размерде эле келет азырга чейин. Анан башы ошол өзү менен тең эле болот. Заказга карап болот, узун, кыска болот. Ошондой жасалыштыр. Негизгисин көктү эмнеден жасап атасыз? Бул азыр көктүлөрдү негизи териден жасайм мен. Ашатпайм, өзү тасма кылып үзөңгүдөн чыгарабыз. Ашатылгандары жумшак болуп калат деп аны деле жасабайм. Ишеничтүү үзүлбөй турган кылып, мына терини үзөңгүдөн тартып чыгарып алып ошодон. Мындай жөн эле союп туруп, дайындап алып туруп эле ашатпайсыз, такыр? Жок, ашатпайм. Ашатылган болбойт, ал жумшак болуп калат. Суга тиз үзүлүп кетет. Алар суга тийзе да эчтеке болбойт, үзүлбөйт. Бирдей жүрөт. Тасма деп коет муну. Тасмадан өрүлгөн. Териничи, мисалы үчүн мен урукларды көрүп жүрүм, сууга салып, аккан сууга салып эле сыртындагы жүнүн кырып салып андай жасагандар. Сиз ошентесизби? Жок, антпейм. Ал көктө деп коебу, ошондой деп коет. Ал көктөрүлгөн тери деп коебу. Андай кылбайм. Ал мен ар бирин тиликке бөлүп, анан үзөңгүдүн тешигине салып, жыгач менен тартып алып ошентип. Сыдырып, жүнүн кырып, бир жагынан астынан үстүнөн дагы эки жактан тери кырылып кетет да, ортосу калат, теринин ортосу. Ошодон чыккандан өрөбүз. Үзүнчө экен. Жакшы. Анда үйдө баккан эчкинин терисин да колдонуп көрдүңүзбү? Үйдө баккан серкелердикинен жасаса болот негизи. Мен арада кылып коем кээде. Ага да чоң 5-6 жаштан өткөн чоң серкелердин, текелердин терисин. Кичинекейлердики болбойт, үзүлүп калат. Чоң болушу керек. Ала камчыңыз
кайсы жылы жасадыңыз эле күйгүзүп? Бул камчыны 2009-жылы Орошон деген сайда тоого чыгып ошол жерде мал кайтарып, кой кайтарып жүрүп өрүп отургамда эстелик болсун деп жазып койгом сыртына да. Кадимки эле кичинекей эле лупа менен күндө күйгүзсүңүз. Ошентип лупа менен күйгүзүп, дүрбүнүн лупасы менен күйгүзүп чыккам. Эринбеген. М. Бир күндө эле күйгүздүңүзбү? Ооба, бир күндө эле күйгүзүп койгом. Зерикпейт экенсиз да. Көп. Мисалы үчүн тартып алып өзөктүн сыртынан өрүп аткан кезде аны сүткө саласызбы? Сүттү мындай кол менен суулап сүт менен өрүп келем да. Сүткө Ошондо ак болуп калабы? ошондо камчылар ак чыгат. А сууга салсаңыз моундай кара чыгат. Суу менен жүйүтүп келген. Суудугу булкар болуп калат. Көбүнчөсүндө көрөм да, ушу жанына суу коюп коюп, же болбосо бир ата айтканы бар. Ой, камчы өргөн оңой эмес. Мен түкүрө бер шилекейиң жок, шилекейиң түгөнөт, андай насыбай атып баштайсың деп. Түкүргөнгө түкүрүк жетпейт, муну түкүрүп өрүп жумшата албайсың. Буну мен ошо сүткө салып эле пиялага сүттү коюп алып жанына. Ошого колдомо алып эле берем. Жүйүтүп. Тери катуу дабы. Эмеңизчи, өзөктү өргөндө жаага кыласызбы же мындай эле байлап аласыз? Жаага тартып алам. Жаага керип, эки жагынан тартып, башынан, бул жагынан бирөө тартып. Эки башынан тартып. Жагыңыз эмнеден? Жыгачтанбы же? Жыгачтан да бар, темирден бар, арчадан бар. Арчанын ири экен, ири арчалар.